Кереметтүү кыргыз көркөм тасмаларынын режиссеру чыныгы чыган талант Болот Шамшиевдин ысымы кайрылган маданият үйү ачылды. Мындай жакшы самалык режиссердун өзү туулуп өскөн Өзгөн районунда караштуу Кызыл Октябрь айылында жүзөгө ашып отурат. Маданият үйүнүн ачылыш аземине анын жубайы 40тан ашуун тасмада роль жараткан Айтурган Темирова да катышты. Эгемендик майрамды утурлай улуу таланттардын эмгек жолу, аларга арналган тарыхый баа жана иш-чаралар жөнүндө алдыда кесиптешим Айганыш Туратбек кызы кененирээк айтып берет. Көптөгөн кыргыз көркөм чыгармаларынын режиссеру, сценарист, СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин атына айгарылган маданият үйү бүгүн Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айылында ачылды. Маданият үйүндө Болот Шамшиевдин үй бүлөсү тарабынан берилген сүрөттөр дагы коюлган. Айта кетсек, бул демилге кинорежиссердун 80 жылдык мааракесине карата курулду. Маданият үйүнүн ачылуу аземине кинорежиссердун жакын санаалаштары, үй бүлөсү, айылдын аксакалдары жана жергиликтүү тургундар катышты. Анын ичинде бир канча кино тасмаларда мыкты роль жараткан актриса Болот Шамшиевди жакындан таанып билген анын жубайы да келген. Шамшиев ал талант. Кандай адам бир сөз менен болбойт, бүтпөйт, анткени ал гений болчу, атактуу гений. Анын ар бир фильми классика да, классика. Никита Михалков атактуу бүтүн дүйнөгө режиссер, ол деле айтпадыбы Шамшиевдин ар бир фильмдери ал классика деп. Тилекке каршы көбүнчө азыркы жаштар билбейт. Мындай фильмди билесиңби? Кыргыз фильмдерде мындайды көргөнсүз десе көбүнчөлөр ой көргөн жокпуз, билбейбиз деп баягы эле чет өлкөнүн фильмдерин өсүп атат, ал жаман. Ошондуктан ошолорго көп биздин маданият кызматкерлери көп иштеш керек. Биздин жаштарыбыз ошолорду көрүп, ошол фильмдерди деле көрүп өсүш керек да. Кыргыз кино жаратуучуларынын сап башында турган таланттын алдыда көптөгөн максаттары, тилектери бар эле. Анын ичинде Манас Кожомкул атабызды чагылдырган көркөм тасмаларды элге тартуулайм деген изги тилеги аткарылбай кала берди деп эскерет таланттын жээни. Акыркы мезгилдерде ушу Кожомкулду тартам деген үмүтү бар эле. Эми оюна жетпей калды. Бул жакка келип Болот агамдын атасы Төлөн Шамшиев деген акын болгон, атасы дагы. Болот агам деле атасынын сценарийлерин өзү жазып, китептери чыгарып атты акыркы мезгилде. Кыргыздын залкар жазуучуларынын чыгармаларына жан берип, бир канча мыкты актер, актрисалардын жолун ачкан режиссер Болот Шамшиев атындагы маданият үйдүн салынышы 4 ай убакытты талап кылган. Ичинде жалпы керектелүүчү каражаттар менен камсыздалып 5 миллион сомго жакын акча сарпталган экен. 4 айдын ичинде, 5 айдын ичинде бүтүрүп, мына бүгүн колдонууга берип атат. Ички аянты 162 квадрат метр, 150 адам бата турган клуб болду. Анан Болот Шамшиевдин быйыл ошол 80 жылдыгына карата ушул клубту Болот Шамшиевдин атына ыйгаруудагы айыл өкмөттүн өзүнүн демилгеси болду. Ошол айыл өкмөттүн ичинде боло турган иш-чара, чогулуш, кандай жыйын, бизде жана жылда жазында сельхоз болот айыл өкмөт боюнча. Ошол ушул жерде өтөт бардыгы. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү алгачкы маданият үйүнүн ачылышы жергиликтүүлөр үчүн да чоң жетишкендик дешет тургундар. Анткени учурда жаштар кыргыз залкарларын унутта калтырып, тарыхына маани бербей келишет. Маданият үйүнүн ачылуусу менен жаштарга Болот Шамшиевдей чыгаан уулдарын таанууга өбөлгө түзөт деп билдиришет. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын майрамдоо менен бирге айылыбызда жаңы ушул маданият үйүнүн ачылышы болуп өтүрүп атат. Бүгүн ачылып атабыз. Мына буга чейин бизде айылыбызда, жалпы эле айыл өкмөтүбүздө мындай айылдык клуб, маданият үйү деген жок эле. Бир гана мына жаныбызда Кулназар Ташиев атындагы кесиптик лицей бар эле. Мына ошолордун актовый залында ар кандай мероприятияларды ошолор менен суранып өткөзүп жүрчү эле. Иш-чаранын жүрүшүндө айыл аксакалдары маданият үйү менен чектелбестен кылымда бир жаралчу инсан катары алга айылынын атын өзгөртүп, Болот Шамшиев кою демилгесин да көтөрүштү. Болот Шамшиевдин 80 жылдыгына карата уюштурулган иш-чара Ош шаарындагы Семетей кинотеатрында Айтурган Темированын чыгармачыл карьерасына 50 жыл аталышындагы кече менен уланды. Анда Айтурган Темирова катышкан кино тасмалардан үзүндүлөр көрүүчүлөргө коюлган.
Айганыш Туратбек кызы, Элдар Өмүрбек уулу, Нур Ньюс, Өзгөн району.